Менин атым Экөө тең Кадамжай районунан болот. Анан атам ошо Минчинар айылында өскөн да. Атам жумушу боюнча Кадамжай шаарында жаштыгым өткөн десем болот. Айылга барып келип жүрөт элек да. Чоң атам, чоң энемдердин үйүнөчү. Жана күрүч талааларда анда баары колдо кылынат болчу. Бакалар, жыландар баары аралашып эле жүрө берет эле да. Өз үй бүлөдө мен 4 тууганмын. 2 байкем бар, анан 1 эжем бар. Атам болсо юрист кесиби боюнча, апам болсо мугалим, лицейде иштейт болчу. Апамдын дагы, атамдын дагы мен тарбияма мындай чоң салым кошкон да. Атамдын эң биринчи айткан сөзү эч качан алдабагыла, чындык ар дайым алдыда болуш керек, адамгерчиликтүү болгула деген сөздөрү эч унутулбайт. Апам блокнотко жазганды жакшы көрчү да. Ошол нерсеси мага дагы аябай таасир берип, ошол нерсе мага дагы өткөн да. Азыр дагы ар дайым жана пландап, жазып, блокнотсуз жүрө албайм. 13 жашымда мен анда 8 класста окуйт болчумун. Укканда деле ишенбей жүргөм да, аябай чоң таасир берген. Анткени жашоом ошол учурдан кийин 180 градуска өзгөрүп кеткен. Жакшы эле жүрөт болчу, бирок ошо жумушу кичине оорураак болгондугунан ооруп калган да. Анан ошо жүрөгү кармап калгандыгынан атамды жоготкондон кийин мындай өстүм десем болот. Аябай чоңойдум. Кайгыдан ушунчалык тез чоңойт экен. Бир адамды жоготкондон кийин сен 5-10 жылга чоңоюп кеткендей болот экенсиң. Мен апам 40 жаштан кийин төрөгөн да. Апамдын эң кайгылуу күндөрүн, апамдын эң кыйынчылык күндөрүн мен мындай өз көзүм менен көрүп калгам да. Анткени мен жанында болуп, бүт баягы состоянияларын байкап жүргөм. 7-класста өзү негизи финансылык кыйынчылыктар башталганда эле 7-класста шоро сатып, каникулда малинага чыгып, ушинтип талаа жумуштарына чыгып иштеп жүргөмүн. Андан кийин 9-ду бүтүп уже кеткем да, студенттик күндөр башталган. Кесибим боюнча дизайнер-модельер. Бул биринчи кесип, а экинчи кесибим бизнес управление болгон да. Мектепте аябай спокойный кыз болчумун да. Эч ким менен деп сүйлөшпөйт элем, өзүм менен эле болуп ошонтип эле жүрө берет элем. Мени түшүнбөгөндөй сезилет эле да. Тең туштарым түшүнбөгөндөй, эмнегедир мен айткан нерсени алар түшүнбөйт, алар айткан нерсени мен түшүнбөгөндөй болот элем. Кийин ошо атамды жоготкондон кийин мен өзүмө сөз бергем, жашоомду дагы өзүмдү дагы өзгөртөм депчи. Студенттик күндөр ошондо дагы бизде жана кредиттер болуп, үйдө кыйынчылыктар болгондугунан биринчи курсту бүтүрүп эле анан экинчи курстан иштеп баштагам да. Ресепшнда да иштегем, ишкердин ассистенти болуп иштегем, магазинде иштегем. Негизи 2-3 жумуштан Бишкекке келгенден бери 2 жумушта иштечүмүн да. Эми эле келгенимде идея келген, жанагындай мөмө жемиштерден стаканчык кылып сатуу. Ошону кылсакчы, азыр бизде эч ким кыла элек экен Кыргызстанда депчи, Бишкекте жок экен деп. Биринчи бизнесим ошол фруктовый стаканчиктерден башталган да. Колдоону ошондо агам көрсөткөн. Автандил деген эң чоң агам ошол көрсөтүп 7000 сом акча жөөткөн. Мен ага айтып бергем да, ушундай экен, мындай экен, ушундай идея бар, давайте ушуну кылып көргүм келип атат десем, угуп турат да, күлүп, сен да мага окшошсуң да деген да ошондойчу. Ошол 7000 сом сүйүнүп алып барып Дордойго баргам. Дордойдон стаканчиктерди алып, бүт эмелерди алып, анан келип мөмө жемиштерди Ош базардан алгам. Жанагындай стаканчиктерге наклейка, распечатка кылып алгам. Круглый наклейкаларды чыгарып, аларды баарын клейлеп, түнү менен даярдап чыккам. Эртең менен фруктыларды нарезка кылып, анан магистральга чыгып саткам. Покупайте деп кайра эле кичинелигимдей чыгып сүйлөп ошондой күндөр өткөн. Ал жак дагы жакшы болуп аткан негизи. Ошондо новостройкада жашагандыгымдан свет өчүп кала берет. Андан кийин ал бизнести токтотуп койгом да. Свет өчкөндө даярдабай калам, анан мөмө жемиштер бузулуп кеткен. Айылдан тайнемдер алма жөнөттү бизге. Бизге коробка кылып жөнөтүп берчү. Мен кичинекей кызмын, ошо 1-класс билем ушундай да. Апам коробкаларды алып туруп үйдүн алдына чыгарып койгон да, ушулар саткыла депчи. Анан ал жакта турам, эмне кылышты билбейм, кантип сатам деген түшүнүк жок. Анан туруп өтүп кетип аткан ал жакта Кадамжайда анда орустар көп болчу. Кетип атканда здравствуйте деп туруп орусча жакшы сүйлөштү билбесем да, покупайте деп ушинтет болчумун да. Ошондо эсимде жок канчадан саткам, бирок ошо 2 коробканы бир 2 саатта сатып салгам да. Биринчи сатуум ошондон башталган. Андан кийин шоро сатып баштаганда каникулда анда мындай жумушка киргенмин. Аябай уялат болчумун, анткени райондун чак центри деле да.
ошо кадамжайдын тааныштарды көрөм, ай азыр мени көрүп калышсам эмне болот, мындай дешет, аны ушинтип иштеп жүрөт экен дешет деп, мындай ички намысың баягы ойноп кетет го. Уят болгуң келбейт, анан эл эмне дейт деген ошондо бүт ички стереотиптерим ойгонгон да. Андан кийин уже иштеп атып, ал нерсе так эле кетип калды да оюмданчы. Агамдын аманаты. Көптөн бери жүрөгүмдү сактап жүргөн окуя менен бөлүшөйүн дедим. 21-жылы ошо компания ачып негиздеп биринчи аракеттерин көрүп баштаган. 22-жылы упаковкаларын мындай тестовый режимде издеп табып, кандай вариант кылсам болот деп форумдарга катышып, көргөзмөлөргө катышып ушинтип жүргөн да. Ошо 22-жылы курултайга катышып, кадамжайга келгенден кийин эле ооруп калган да. Панкреатит болуп ооруган. Биринчи кадамжайда анан Ошто, анан Бишкекке келип жаткырып, Бишкектен анан уже лечение кылып баштаганда уже состояниясы мындай күндөн күн сайын оорлошуп кете берген да. 7 ай больницада жаткандан кийин бир тууган агам жоготуп койгом. Ошол учурдан кийин мындай кайра эле даяр эмес болгон экем да, ошол учурдачы дагы бир жоготууга. Аябай оор мындай өзүмдү жоготуп койгом. Агамды жоготкондон кийин агам менен кошо өзүмдүн бир бөлүгүмдү жоготуп койгом десем болот да. Апамдар чакырышкан. Ушундай кызым, сен если улантып кетем, мен даярмын десең, анда сага ошо компанияны өткөрүп берели. Анан сен ошо агаңдын идеясын, ишин кайра улантып кет деп калган да. Буга чейин баарыбыз ошо агамдын мындай карап больницада жүрүп ошентип бизнесте эч ким карабай калган. Ошондуктан нолдон башталган нерсе кайра нолго түшүп калган да. Мен үчүн бир нерсени түшүнүш маанилүү болчу да. Эмне үчүн бул ишти баштады өзү? Максатым эмне болчу? Эмне үчүн ал ушунчалык күйүгүп ушул нерсени кылам деп аткан деп айылга барып, туугандарым менен сүйлөшүп, ал жакта жүрүп, мен сураштырып баштагам да. Биздин күрүч баары эле Тажикстанга, Өзбекстанга контрабанда менен өтчү экен, официалдуу түрдө эмес. Анан биздин күрүч жөн эле чийки зат менен кетип арзан баада сезондо. Анан ошону алар алып, упаковка кылып, анан өзүнүн бренди менен чыгарчу экен да. То есть производство Өзбекистан, Тажикстан депчи. Аны биз жактан деле, башка жактан деле баары эле билет экен. Анткени Россияда деле, башка жакта деле көрүп калат экен да биздин күрүчтөрдү, бирок башка производство менен. Бул именно ошол нерсени агам өзгөртөм деген экен да. Өзгөртүп, мен мындай жаңылык киргизем, ушинтип өспөсөк биз кылбасак ким кылат депчи. Негизи брендтин артында, бир эле продукттун артында көптөгөн эмгек, көптөгөн адамдын жан дүйнөсү турат да. Дыйкандарга негизи чоң таазим да. Азыркы учурда биз өзүбүз дагы эгип баштадык 10 гектар жерге. 10 гектардан тышкары биз дыйкандар менен да иштешебиз. Биздики негизги жумушубуз бул таңгактоо, анан брендти чыгаруу. Кудайга шүгүр, ошо ак жыбас бар болуп, жанагы таңгактоо процессин баарын билгенибиз үчүн алар бизге шалы бойдон алып келгенде, актап чыгарганда биз уже сатып алабыз да. Биринчи шалы бойдон кирет, анан сырткы кабыкчалары алынып, баягы этап процесстерди өтүп, ал жактан 7 этапты өтөт. Актаганды, ооба, 7 этапты өтүп, андан кийин упаковкага барат да. Упаковкага буга чейин баарын колдо кылып жүргөнбүз. Анткени баягы крафтовый пакеттерди алабыз, аны биринчи колдо таштарын тазалайбыз. Башында ошондой болгон да, анткени жабдыктар жок да. Биз 50 килограммдык капта чоң дасторконду алабыз, аны жаябыз, капты түшүрөбүз дагы, анан тазалап баштайбыз. Жеңем, мен, эжем, апам болуп баарыбыз отуруп тазалайбыз. Ошо бир капка бир 2 саат ошо тазалап бүтөбүз, анан упаковканы кылабыз. Аны еще баягы наклейкаларын ар бир упаковкага жабыштырып чыгыш керек да. Анан аны жабыштырабыз, бирөөбүз аны жабыштырат, экинчиси артты жагын жабыштырат, үчүнчүсү салат, кийин таразага салабыз. Документациясы да кыйыныраак. Маркеттерге, магазинге чыгарыш үчүн, экспортко чыгарыш үчүн канча документацияны, канча этапты өттүк да. 2 жыл мурун кол менен тазалап жүрүп бүт баары колдо болуп атып, азыркы учурда жабдыктарга өттүк да, автоматизацияга өттүк десем болот. Мурун таштарды кол менен тазаласак, азыр бүт баарын автомат кылат, бизге таза күрүчтү чыгарып берет. Ошондой эле упаковканы да автомат кылат да, даяр болуп чыгат.
бюджет баштап атканында 0 болчу. Вообще эчтеке жок болчу. Бизде вот чоң атам ак жубас бар дедим го, ошол ак жубас бар. Болгон. Башка эчтеке жок. Акча жок. Ошого инвестиция маселесин ойлонуп баштагам. Анткени буга чейин айтпадымбы, ишкердин колунда ассистент болуп иштеп жүргөм депчи. Инстаграмдан жазып көргөм. Менин оюмча баардык эле баштапкы ишкерлер ушинтип жазат го дейм. Инстаграмдан баягы бизнесмендер бар го. Ошолорго саламатсызбы, менин атым ушундай, мен азыр ушул проект депчи. 20-25 адамга жазгам. Анын ичинен 5өө жооп берген. 5өөгө барып бизнес планды көрсөткөм. Бирок 5өө тең жок деп койгон. Анан тааныштарга айтып баштагам. Тааныштарга айтып баштаганда ал жактан ошо биз менен иштешкен Аптайык бар болчу. Ошол айтып калган. Мен сенин аракетиңди көрүп атам. Макул, кандай условия менен сүйлөшөбүз деген. 70-ке 30 деп сүйлөшкөнбүз. Озеки эле мен анда жанагындай договор, бизнес планга башым жеткен, договорго башым жеткен эмес да. Ошондо прибыльдан 70-ке 30 бөлүп алабыз деген да. Бирок сиздин акчаңызды 300 миңди дагы чыгарып берем деген. Ошо 300 миңди алып сүйүнүп барып Баткенге кеткемде ана 2 тонна күрүч алгам. Андан кийин мен түшүнгөм то, что чоң инвестицияга мага азыр адамдар бербейт депчи. Ойлоп туруп организацияларга катышкам. Жана проекттерди издеп баштагам. Ошондо как раз вот Агровей, Аристин, Пререки деген долбоору бар болчу. Ошого отборду өтүп, Баткенден биринчилерден болуп, биз ошол проекттин жеңүүчүсү болуп чыкканбыз да. Бул $180 миң оборудование жана техникалар болчу. Ошондо биз трактор алдык, комбайн алдык, күрүштү полностью таңгактачу аппарат алдык, 2 упаковочный станок алдык. Ушунун бүт бар жалпы суммасы ошо $180 миң болгон да. Экспорт боюнча айта кетсем, Россия, Өзбекстан, Америка жана Южный Кореяга жакында пробный партия жөнөттүк. Анан ошондой эле ички рынокто айтып кетсем, чайхана, кафе, ресторандар менен негизги бул маркет, магазиндер менен иштешебиз. Азыркы учурда бизде командада 35 чактуу адам. Башкаруу чынында өзүнчө бир искусство экен. Сен жашсың деген сөздү ар кандай сөздү угуп көрдүм бул жолдочу. Анан ошол жакта мындай характерим дагы да мындай твердый болуп калды десем болот да. Мен азыркы иштеп аткан ар бир алган сотрудниктин ар бир жолун өтүп көргөм да. Доставка кылып жүргөмүн, өзүм телефонго отвечать этип менеджер болуп жүргөмүн, СММ болуп жүргөмүн, договор кылып эме кылганда экспортный баягындай көргөзмөлөргө катышып баарын өзүм кылган учурлар дагы болгон да. Дагы эсте калган бир учур, бул 9-этажда жашайтын да менчи баягы новостройкага деп айтпадымбы? Ошол эле новостройкада лифт иштебейт болчу да. Күрүч кап менен мага келет. Мен аны баарын бөлүп баарын көтөрө албайм да 50 килограмм. Анан жанагындай чоң пакеттерди, МК пакеттерди, жана черный BMW деген пакеттерди алат элем да. Ошону алып туруп полностью оодарып, ичине 10 килограммдан салып туруп, бир этаж кылып көтөрүп чыкчумун да. Күрүчтү калдыксыз өндүрүшкө айлантыруу деген бул абдан реалдуу максат. Анткени азыр уже биз кадамдарды таштап баштадык да. Күрүчтүн топону аябай чоң көлөмдө калып кетсе, азыр уже сынч блок болуп чыгып атат да. Бул строительный материал. Ал жактан уже 470тен ашык үйлөр курулду Баткендечи. Баткен ош тарапта ошол жакта курулду да, ошол сынч блоктон. Ал экологичный болот, аябай мындай ден соолукка дагы пайдасы көп да. Күрүчтүн кебегинен скраб чыгат, косметика. Азыр биз уже одно село один продукт деген долбоор менен биз ошо скрабтарды чыгарып баштаганбыз да. Анан күрүчтүн уну дагы башка нерселерди чыгаруу максатыбыз бар. Бул күрүчтүн топонунан дагы посуда чыгарса болот да, одноразовый. Күндө жолугуп калды го бул суроо магачы. Качан турмушка чыгасың өзү эч мындай блогто дагы жумуш деп эле көрсөтөм, бирок жеке жашоомду айткым келбейт да. Эми Кудай буйруган күнү точный датасын эчтекесин айта албайм. Ар дайым суранганда бир сапатты суранбайм да. Бак эркектин болочок күйөөм ушундай болсун, жолдошум ушундай болсун деп сурашат го, сапаттарынчы. А мен мындай Кудайга ыраазычылык келтирген адам болсун деп суранам да. Артымда бирөө бар болсо, анда мынтип кыйналбашым керек эле. Ошону айтам да, артымда бирөө бар болсо өзү негизи жакшы болмок. Бирок ошо жок болгондугу үчүн ушинтип кыйналып жүрүп умтулуп атабыз депчи.